Алай районунун эң алыскы Талды суу айылында Памирден көчүрүлүп келген бордоштор үчүн кубанычтуу күн. Өз элине келген жарандар жаңы жыл алдында президент Садыр Жапаровдун атынан азык-түлүк жана кышкы кийим-кече түрүндөгү материалдык жардам келди. Жалпысынан 17 үй бүлөдөгү 79 жаранга берилди. Мамлекет башчынын кезектеги аманатын конуш ээлерине эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен биргеликте жеткирди. Ар бир үйлөгө мисалы 3 мүчөктөн уун, 1 мүчөктөн кан, 1 мүчөктөн теге мече, макарондо, нагил, мурки, подарка, балдарга болсо жылуу кийим, шумбадыгын атайын бакы бүкүн биз апкөлгөнбүз. Жаңы жылдын астында президенттин тантыш мече бүлөктөрдү берип коюлду. Биздин эми аштамагыбыз түгөнүшү, азыр эми кыйналышып жатат эдик. Дагы кабар алып келсиңер, жаңы жылдыңар кут болсун. Кудайым реваж берсин, ишиңерге ошо бәріңерге. Садыр Нуркожаевичке Кудайым өмүр берсин, балдарга өмүр берсин, мамлекет амиша тынч болсун, амиша ушундай эркиндеп жүрсүн. Бордоштор үчүн курулган 17 турак жайда 79 мүчө жашайт. Тамак ашы кем карчысы жергиликтүү бийлик тарабынан камсыздалып турат. Өлкөнүн толук кандуу жараны макамына жетишкен памирлик кыргыздардын ар бир үй бүлөсүндө 10 дон майда жандык, 1 ден бодомал да бөлүнүп берилген. Абдыгапар Абдырасулов конуштун үлгүлүү үй бүлөсү мал жандыгынын башын көбөйткөнгө жетишкен. Азыр төл малы болгондуктан күнү түнү мал сарайын айланчыктап алыс кетпейт. Бул чөп болсо үй бүлө башыга, семья башыга 5 портерден мамлекет берген жардам алып. Анан 6 портерди мен өзүм сатып алдым, жер айдап дедим арпа. Эми жетет да деп турам, каржаса жак көп, жетпейт да деп ойлоп да турам. Эми бизде жем жок да болгон эле чөпкө келтиребиз да. Азыр малыбыз да тууп жатат. Уйларыбыз да тууган, 10 баштай уй, 60 мал. Бул 3 ай, 4 ай чөп жесе буга жетпеси да мүмкүнчүлүгү бар. Айрым техникага шыктуулары уунада сатып алган. Айдоочулукту өздөштүрө баштаган Райым мырза эми көйлүк алса эле болду. Толук кандуу айдоочулук макамына ээ болот. Жылкыны бердик да бизде машина алдык. Памирда азыр биркенен азырдан айдайт бийилче. Мында келип азыр жакшы үйрөндүк. Памирда айдайт азырдан 5 киши алдык. Эми права аласыңар? Эми буюрса. Права алсаганы жакшы болот. Республиканын башка аймактарына мүнөздүү болгон ичүүчү таза суу, ирригация, кайра иштетүү маселелери тоо койнундагы аймакта да бар. Жаңы конушка таза суу тартып келүүгө эл аралык уюмдар колдоо көрсөтүүнү ниеттенүүдө. Президент Садыр Жапаровдун алыскы аймактардын жашоочуларынын жашоо шартын, инфратүзүмүн жакшыртуу демилгесин биз да колдоого алып, ушул конуштун таза суу көйгөйүн чечүүгө жардам берейин деп атам. Азыр атайын келип, дагы кандай муктаждыктары бардыгын аныктап жатам. Буюрса келерки жылдан аракеттерди баштайбыз. 2017 жылдын октябрь айында Афганистандын этникалык 33 кыргыз нарын жергесине балдарына билим берүү максатында келген. Кичи жана чоң Памирдеги калган бордошторду көчүрүп келүү үчүн Чоң Алай районунун Кашка суу айылындагы Бурган суу тилкесине 30 гектар жер тилкеси трансформацияланган. Афганистандык кыргыздар үчүн курулуучу жаңы шарчанын курулушуна 26 сентябрда президент Садыр Жапаров капсула салган. Анда 275 орундуу жалпы билим берүүчү мектеп, саламаттыкты сактоо жана башка социалдык объекттерде түшөт. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.